Бүгүн Муткалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмеси жыл жыйынтыгын чыгарган тегерек стол өткөрдү. Аталган коомдук бирикменин негизги багытынын бири аялдарга карата колдонулган зордук зомбулукту алдын алуу. Мунун негизинде бирикме жыл ичинде зордук зомбулукту алдын алуу, аялдардын жана эркектердин укуктары, эрте никеге туруу жана ала качууга каршы аракеттенүү деген темада онлайн жана офлайн форматтагы жолугушууларды өткөргөн. Дагы бир жолу көзүм жетип атат, иштеш керек, элеттеги адамдар менен түшүндүрүү иштерин кылыш керек, күнү түнү адамдарга биз мындай бир мессендж беришибиз керек, коркпогула, айткыла, ачык сүйлөгүлө, өзүңөрдү жакшы көргүлө, өзүңөрдү коргогонду үйрөнгүлө. Албетте ошол Кыргызстандын мыйзамын үйрөтүшүбүз керек аларга. Эгерде сиз кордолуп атсаңыздар, кээ бирөө ошол корду көрүп атканын да түшүнбөй атышат да. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам 111 номерине байланышып психологиялык колдоо ала алат. Мындай кызмат 2 жыл мурун ишке кирген. Бирок бул боюнча элеттеги аялдар кабардар болбогондуктан көбүнчөсү кайсы жака кайрылуу керектигин билишпейт. Ошондой эле күч органдарда бул багыттагы кылмыштуулукту алдын алуу үчүн Кыргызстан боюнча 4530 иш-чара өткөргөн. Анын негизги өзөгүн семинар, конференция, форумдар жана жолугушуулар түзгөн. Зомбулуктун келип чыгуусуна биринчи социалдык маселе себеп болсо, экинчиден аялдардын дин жаатындагы маалыматтардан толук кабардар эместиги түзөт. Ошондуктан баарына чакырып кете турган нерсе бул диний сабаттуулукту жогорулатуу. Анан ушул аялдардын ордун дагы бир жолу баса белгилеп айтабыз. Мыйзамда дагы биздин жалпы мамлекеттин мыйзамда дагы диний чөйрөдөгү шариаттын дагы эрежелеринде адамдын аял кишинин ролу өтө жогору деңгээлде. Анын укугу эң жок, башка укуктарга караганда анын укугу эң жогору экенин баары билиш керек да. Буну билиш үчүн кээ бирлер билип туруп деле мурунку калыптанып калган, илгертен келаткан баягы өздөрүнүн аял киши ушундай болуш керек деген оюн менен ушундай зомбулукка барып калып атат. Учурда интернет өнүккөндүктөн зомбулуктун болуп жатканы ачык көрсөтүлүп, аны алдын алууга мүмкүн болуп жатканын кошумчалады. Ал эми жыйынга келген Кеңешбек Сайназаров зомбулукту токтотуу үчүн бүткүл коом жапатырмак аракеттениш керек дейт. Зомбулуктун басымдуу бөлүгү үй бүлөдө кездешкендиктен айрыкча мырзалар үй бүлөдөгү ордун билүү маанилүү экенин белгилейт. Түшүндүрүү иштери, медиа компаниялар бул көп мындай адамды өзүн өзү аңдаганга жардам берет. Бирок үй бүлөнүн ичине киргенден кийин ар бир үй бүлөнүн ичине кире албайбыз да. Үй бүлөнүн ичинде кандай жашоо болуп атат, кандай тарбия берип атат, кечинде барган мезгилде кандай мамиледе, эмнелер жөнүндө сөз кылынат, ошолор жөнүндө эгерде көбүрөөк айта турган болсок, бул мына зомбулуктун алдын алууга бир эффективдүү бир курал болмок да. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 8405 учуру катталган. Бул статистика 2020 жылга салыштырмалуу 30%га көп. Ал эми соңку 6 жылдын ичинде 100дөн ашык аял үй бүлөлүк зордук зомбулуктун курмандыгы болгону аныкталган. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.